баарыбыз айттык, сен эмнеге мындай кат жаздың деп. Могу катты сен жазыпсың Россияга. Качантан бери бизге Равиль Гайнудин киришип калган. Биз эгемендүү мамлекетпиз. Биздин ички саясатка эмне аралашы бар? Неге мындай жаздыңар? Бул жазган болсоң жеке сенин пикириң. Бул биздин пикир эмес. Сен ошого биздин атыбыздан эме кой, кайра катыңды жазып кой. Бул жеке менин пикирим эде. Уламалар кеңеши муну билген эмес деп жазгын деп айтканбыз. Ал үн чыкпай турду. Мына азыр мына интернетке чыгып алып менин атыман бирөө жазыптыр. Бул жалган, бул фейк деп азыр ушундай өзү чыкты азыр интернетке. Чыкты эле. Эми фейк десе башка десе фейк. Болду, сиз эми эң чынчыл, эң күчтүү, эң аалым кишисиз. Биз сиздин ар бир сөзүңүзгө ишенебиз. Болду, азыр Садыбака Стамла да айтты, бул болгон окуя деди. Ал дагы айтты, ушинтип ал өзү жазган экен. Бул уламалардын бардыгы билет деди. Садыбака Стамла да ушу сиз айтканды айтты. Дагы башкаларга чалып көргүлө. Бардыгы айтып атат. Ортодо бардыгы. Эми айтып атса керек болсо силер мага чалбай, ошол жыйындын эмеси да бар, муфтияттын камерасыга алынып турган бар эме бар ал жерде. Болду. Мына азыр ушул боюнча эми жеке Абдышүкүр Сайдбакасы эмес, биздин баарыбыздын атыбыздан жазганга биздин акы жок, действительно. Биз да баарыбыз эме кылдык. Болду. Бул деген Конституцияга да жана сиздердин өзүңүздөрдүн дагы муфтияттын уставына дагы бул каршы келген өтө бир кооптуу. Эми фейк болсо, куштар, фейк болсо ошол кезде жыйында фейк десе биз айтат элек. Фейк болсо аны аныктайлы. Ким жазды сенин атыңан? Сенин бланкаң, сенин подписиң турат, сенин печатың турат. Ким басты, кимге бердиң дейт элек да. Болду. Рахмат, сизге рахмат. Ал тарапта бир кайыш айтылган эмес, бир сөз да айтылган эмес. Бул айдан ачык чындык экен. Бардык илимдүүлөр ушундай деп айтып атат. Уламалардын көпчүлүгү бүт эле ар бири ооба болгон окуя, бул чындык деп атат. Туура айттыңыз. Рахмат сизге. Жок, биз мындай да Куштар Кайрабек жазганын жөнөткөнүн биз көргөн эмеспиз. Биз катты көргөндөн кийин эмнеге мынтип жаздың? Могу сенин колуң турат, печатың турат. Биздин атыбыздан жазба. Эгер сен жазган болсоң, Равилге кайрадан эме бергин. Бул жеке менин пикирим. Мен туура эмес кылыпмын деп кат жөнөткүн дедик. Рахмат сизге, рахмат. Кудай ыраазы болсун. Эми жалан айтпай эле койгула дейт. Жала ушунчалык көп айтат, жаладан коркпой айта береткендер. Жүрөгү деле билет, эч кандай далили деле жок. Аныктабай эле, тааныбаган адамга деле жала жаба берет экен да. Өмүрү көргөн эмес ошон үчүн. Акча берип койду, ушуну жамандаңыз деди, радиого чыгып жамандап атат. Сүрөтүн көрсө таанысыңбы? 5 сүрөт көрсөтсө ушу кайсынысы? Билбейт. Кимди жамандап атканын билбейт. Туугандар, кыйбат бир адамдын кемчилдигин айтышлык ушак кыйбат деп коет. Өлүп калган мусулман бир тууганынын этин жегенменге барабар деген Куранда. Жала жапканчы кыямат күнү оттун, чоктун дөңсөсүнө отургузуп коет экен. Мен жалган айттым дегенге чейин. Мен жала жапкан элем, жалган айтпадым дегенге чейин оттун дөңсөсүнө отургузуп коет.